Кыргызстанда баш мыйзамды жаңылоо аракеттери уланып жатат. Учурда коомдук талкуулоого Конституциянын долбоору сунушталды. Андагы негизги сунуштар: президенттин укуктары кеңейтилип, мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт киргизилет. Парламенттин депутаттарынын саны 120дан 90го кыскартылып, өкмөттү башкаруу президентке жана анын аппаратына жүктөлөт. Элдик курултайга ыйгарым укуктарынын негизинде курултайдын төрагасынын, президенттин, жогорку кеңештин төрагасынын отчетторун угуу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын ээлеген ордуна ылайык эместиги жөнүндө сунуштарды киргизүү укугу берилет. Кесиптик, аймактык, коомдук саясий, этно-маданий, конфессиялык жана илимий коомчулуктардын өкүлдөрүнөн түзүлгөн элдик курултайды президент чакыра алат. Ал президенттин жана парламенттин отчетун угат жана ага жараша сунуш берүүгө укуктуу. Бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Бирок баш мыйзамды ушундай тартипке келтирүүгө күтүлгөндөй эле. Баягы 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн дээрлик толук курамы каршы саясат жүргүзүп жаткан учур. Текебаев жана анын саясий тобу учурдагы конституцияны жаңылоого такыр мүмкүн эмес деп турат. Кабыл алам десе элдин анда бул конституция вообще догма болуп калат. Вообще өзгөртүп киргизе албайбыз. Өзгөртүп түзөтүүлөр Өзгөртүп түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это другое. Анан каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто. Алар кабыл алган 2010-жылдагы баш мыйзам кандай шартта кабыл алынган болчу? Эсиңизде болсо, 2010-жылы 7-апрелде Бакиевдин бийлиги кулатылган чакта убактылуу өкмөт деген топ түзүлө калган. Алар мамлекетти толугу менен өздөрү каалагандай калчап киришкен болчу. Ошол учурда июнь айында өлкөнүн түштүгүндө кыргыз-өзбек улуттарынын ортосунда жаңжал чыгарылып, миңдеген, балким миллиондогон кыргыз эли кан жутуп турганы чындык. Ошондой учурда азыркы конституция референдум деп аталган оюн жолу менен кабыл алынган. Мындайча айтканда, согуш учурунда шашкалактык менен түнү менен олтура калып, бир уч топтун кызыкчылыгы астында жазылган баш мыйзам 27-июнда бүткүл кыргыз эли тарабынан жактырылды деп табылган. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Жакындарын жоготуп, кан жутуп олтурган эл ошол баш мыйзам жөнүндө ойлоп, анын долбоору менен таанышып чыга алат беле? Мисалы сиз ошол баш мыйзамды окуп чыгып, референдумга катышып колдоп бердиңиз беле? Же бул жөн гана убактылуу өкмөттүн айла амалы менен бүткөн иш болгонбу? Июнь окуяларына дал ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн тиешеси бар экени тууралуу канча далилдүү маалыматтар айтылды. Мародёрлук жана өзбек сепаратисттери менен атайын пландалган сценарий аркылуу улут аралык жаңжал чыгарылган деген маселе да ачык бойдон турбайбы? Текебаевдин чындыгы болсо менде факты бар. Мен фактылар менен гана сүйлөйм. Биринчи анын жетирген катасы Кадыржан Батыровка Асылбек Текебаев инисин кошуп бергени. Асылбек Текебаев менен Кадыржан Батыров барып, ошол жерде өрттөгөнү тейитти. Аны мына тейиттеги элдин сүйлөгөн сөзүн койсоңор да болот. Мен үйүм ушу үстүндө тракторчу кыргыздын көзү атамекендин кепкаларын кийген балдар. Экинчи ошибкасы мына ушул сепаратисттердин балдары кийин сепаратист болот. Ошол сепаратисттердин балдарын Текебаев кеңешпеге конституциялык кеңешмеге кошуп алат. Алар кимдер? Алар мына мен силерге окуп берейин фамилиясын. Голословно айтпайын. Акбаров Сайдулла, Акбаров Азимжан, Эргашев Маматказы, Эргашев Вахиджан, Мухаммаджанов Шавкат, Мамаеров Абдумомун Маматхалович ал члендик болгон. Мына ушулардын баарын кошуп алат дагы өзүнүн конституционный немесине. Давран Сабировду бүт барын деп. Аларга булар талап коюп атат да 5 талапты. Ал эмне деп сүйлөштү? Мына ушуну Текебаев менен кеңешмеге киргендер мына ушул 5 талапты койгон автономиядан баштап. Ошону юридикалык баа берсин деп атам мен. Анан эми бүгүн ошол күндөрү мыйзамды да элди да карабаган саясатчылар
Бүгүн дагы кайрадан кыргыз элин кандай жашоо керектигине үйрөткөнгө моралдык укугу барбы? Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери дал ушул кишилер кыргыз элин президенттердин ар кандай саясий интригалары менен башын айлантып, акыр аягында анга түртүп үйрөнгөн болсо, бүгүн эми кайрадан ушулардын айтканы болушу керекпи? Же кыргызстандыктардын чыныгы каалоосуна салынган, эл тандаган баш мыйзам менен жашоо мезгили келдиби? Бул Текебаев 20 жылдан бери, 25 жылдан бери саясатта интриганы эң мыкты өздөштүргөн, аябай мыкты өздөштүргөн. Сиз бир эле фактын айтып коеюн. Мына Акаевка оппозиция болуп жүрдү. Бирок ал чөнтөк оппозиция болгондо. Туура, Аскар Акаевич өзү ордоп жасаганда. Жок, Аскар Акаевич жасаган эмес. Анын Текебаевдин иниси 5 килограмм наркотик менен колго түшүп калган. Андан кийин кесе турган болгон бир 20 жылга. Анан жаш депутат Текебаев Акаевка келген. Аскар Акаевич, не десеңиз макулмун, депутаттан кет десеңиз кетейин, иними бошотуп бериңиз деген. Аскар Акаевич, Өмүрбек Чиркечев, сизге окшогон конструктивдүү депутат бизге ар дайым керек. Иниңиз бошойт, сизди өмүр бою депутат кылам деп айткан. Эми мен кичине образ кылып айтып атам. Негизи мааниси ушундай болгон. Ошентип Текебаевдин ар бир шайлоосуна акча бөлүп турган. Мына азырдагы адамдар бар ошол жерде иштеген. Налоговыйдан, госимуществодон жана акчалуу көп министрликтер болот да. Таможнянын чоңдоруна айтып койгон. Барыңар энергетикадан, барыңар $10,000 берип тургула Текебаевка ар бир шайлоодо деп. Мына көрбөйсүзбү? Мына ошон үчүн ушундай интриган адам ошо элге ал өзү мен Акаевка оппозициямын деп атат, а өзү Акаев менен бас-бас болуп колтукташып жүрөт. Ошон үчүн жанагы эменде ошон үчүн Акаев берген заслуженный юрист деген оппозиция кантип берсин? Бербейт эч качан. Анан мына 5-жылкы немеде, революцияда Текебаев катыштыбы? Катышкан жок. Тиги түштүк отуруп алды, келбей. Анткени Акаевка жаман көрүнүп калат, Акаевди аралашып кетсе. Анан кийин эмне үчүн Акаевдин каршылаштары жеңди? Эмне үчүн Текебаев спикер кылып алды? Мыкты интригандыгы жардам берди да. Жок. Акаевдин көрсөтмөсү менен шайланды. Анткени ал шайлоодо бүт депутаттардын көбү алга Кыргызстандан шайланган. Ошолордун адамдары болчу. Анан айтып койду, тигини шайлагыла. Түштүктүктөрдүн баары макул болот, зато биздин иш болот деп. Анан Текебаевка айткан. Бакиевди кетиресиң. Буюрса сиз деле ошо социалисттик. Ошон үчүн жанагы Бакиев менен жөн жерден эле согушуп дегентип ментип асынып өлдөп иттеп аскарып кеткен менен так ошондон чыккан. Ошол эки Өмүрбектикин айтып келсеңиз. Анан Бабанов премьер болуп калбадыбы? Анан кийин бул дагы бир образды айтып берейинби? Текебаев бир күнү Атамбаевка барат. Алмаз Шершенович, бул бөлтүрүк күчтөнүп баратат. Бул чоңоюп каршы болсо экөөбүз тең жейт. Ушуну жок кылалы дейт. Кантип дейт. Аны мага коюңуз дейт. Анан тиги киши да добро берет. Мен колдойм деп. Анан кийин келип туруп анан жана бир ат маселесин көтөрүп чыгып, жөн эле жерден. Жана азыр Атамбаевка да көтөрүп чыгып алды, 27 гектарды алып алды деп, бүтүн күрөп чыгып кетти. Анан акырын айтып койду. 2,7 экен деп. Аны эч ким уккан жок. Элдин баары дуулдап кетишти. Мына ошондой эски саясатчы ошентип интрига менен ошентип Бабановду кетирбедиби? Атамбаев келгенде абдан алсыз болчу. Мен өткөндө ал механизмди алып бердим. Атамбаевди күчтөндүрүш үчүн күчтүү фигураларды, күчтүү саясий күчтөрдү жанчып, бөлүп, талкалап, алдап алып, сатып алып, коркутуп жоготтук. Ошол Келдибеков, Бабанов бар болуп. Сиз да барсыз. Анда мен бармын. Мен чын айтышым керек, бармын. Мен өзүмдүн аракетимди революциялык күчтөр, биз шайлоодо туруп койдук да, Атамекен менен СДПК аз болуп калды. Анан алар алып коюу коркунучу пайда болду. Ошондо биз революционерлер бири-бирибизди колдойлук.
An üçin tigilerдин ыркын кетирейlik. Ошо революциянын аркасы менен чоң идеология жасалыш керек болчу да, туурабы? Ошону калайлык да. An üçin тиги оппоненттерин ыркын кетирейlik. Бирине-бирин каршы тукурайлык. Баягы эле 1000 жылдан келип аткан технология. Анча-мынча баш ийбеген болсо тиги текшерип көрөйлүк. Жумуштан кетирейlik. Элдер аларга келип бирикпестен алардан да чуманы көргөндө качып калсын деген эле мындай тактика менен Атамбаевди бекемдедик. Бирок Атамбаев биз айткан революциялык идеяларды бекемдегендин ордуна ошол Атамбаев Бакиев менен Акаевдин жолуна түшүп андан дагы ашып кетти. Мен азаттыкта иштеп жүргөндө сизге эми бул партиянын эмне кереги бар? Анда партиялык тизме дагы жок болчу. Эми буну эмне ушул партияга эле жармашып калдыңыз десе, ошол лидер айткан. Партия келечекте чоң бир бизнеске айланат. Мен партия аркылуу чоң бизнес кылам деген. Кайсы киши эле ал? Эми ачыгын айтканда биздин Азаттык радиосунда мурда иштегендердин баардыгы билет, бул Өмүрбек Текебаев. Мен буну чоң бизнеске айландырам деп мына анан азыр жанагы партияларга мындай жанагы кадимгидей аукционда, ошол аукциондо жанагы алтын тизме деген чыкты. Алтын тизме дегенге катышып, ошонун 500 000 азыр депутаттар деле отурат, мына билет өзү. Анан ошолор 500 000 доллар береби, канча берет, 1 миллион береби. Мына бүгүн дал ушул Өмүрбек Текебаевдин жана анын жакын чөйрөсүнүн сөзүнө кирип, саясий оюндарына илешип калган президенттердин бүгүнкү абалы кандай? Аскар Акаев Россияда, Курманбек Бакиев Белоруссияда, Алмазбек Атамбаев сот жоопкерчилигине тартылуу жараяны менен камакта. Сооронбай Жээнбеков жарым мөөнөтүн аяктап кызматтан кетүүгө мажбур болду. Ал эми Отунбаевага каршы айла амал жасалбайт. Анткени ал Текебаев менен мындайча айтканда бир командада. Албетте, Текебаев жана анын жакын санаалаш чөйрөсүнө Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жакпайт. Бир эле мисал менен бул абалды түшүнүүгө болот. Ошол эле 2010-жылдагы июнь окуяларын алып карасак, Текебаев, Отунбаевалар башында турган убактылуу өкмөт жана Ташиев, Жапаровтар кандуу июнь окуясы учурунда эки башка тарапта турушкан. Камчыбек Кыдыршаевич жана Садыр Нуркожоевичтер согуш ичинде эки элди ынтымакка чакырып кан төгүүнү токтотууга жанын тигип жүргөн болсо, убактылуу өкмөтчүлөрдүн ана башчылары мародёрлук, банк ячейкаларын тоноо, өзбек сепаратисттери менен жең ичинен кызматташуу жана баш мыйзамды чет мамлекеттердеги күчтөрдүн буйртмасына ылайык жазуу менен алек болушканы ушул күнгө чейин эл арасында айтылып жүргөнү белгилүү. Албетте бул маселелер кайрадан иликтенип чыгышы зарыл. Мындай күмөндүү тарыхы бар саясатчылар бүгүн эми кыргыз эли жаңылануу жолуна түшүп жаткан чакта логикалык жактан алып караганда аралашпай эле коюшса туура болчудай. Бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. А ты кто такой? Давай до свидания. Бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Өткүрбек Рахманов, Регион.